Биздин генерал агабыз Садырбек Думанаев өзүбүздүн көлдүк агабыз келип отурат. Кудай буйрса генерал майор улут коопсуздук кызматы мурунку төрагасынын орун басары Меликбеков Артур Гапарович отурат. Өзүбүздүн агабыз мына спортсмен жооп кеңештин экс депутаты Атаз Шайлебек агабыз келип отурат. Кудай буйрса Осмон Би агабыз коомдук ишмер ар дайым ушу элди колдоп келип отурган агаларыбыз келип отурат. Урматтуу агалар, структурный академиянын проректору Нурмира Абдубековна келип отурат. Мен бул эле Мармер өтчүбүз Караколго жолсу Бишкекке. Атайын токтоп атабыз. Сонун чоң райондун борбору болгон айыл экен. Эли да ынтымактуу экен депчи. Ошон үчүн бардыгыңыздарга дагы жолу ысык салам. Экинчиден мына бул жерде айтып атат, кандай мелдеш болсо да, кандай иш-чара болсо да колдоочу болбосо, өтөсүнө жетпей калышы мүмкүн. Султан бетон деди, албан деди, дагы жигиттер болсо, мындан кийин, могу бүткөндөн кийин мен менен келип сүрөткө чыкпаңыздар. Мен өзүм айткан уадам бар. Мен дайыма барган жерде президент көрсөнүп алып, мынакей ошол жигиттерди көргөзүп коеюн. Бул эки. Үчүнчүсү чыны менен мынакей караңыздар мелдешке. Аба райы дагы карачы райын берип атат. Кечээден бери төгүп аткан жагын эртең менен ойлондук. Кандай болот деп мынакей аба райы дагы сиздерге баарыңыздарга жакшылык каалап атат. Коноктордун дагы келгенин карагыла. Муну баары жөндөн жөн эмес. Айылымыздар өсө берсин, өнүгө берсин. Ал эми Талас мырзага өзгөчө мен ойлойм. Бир мамлекеттик спортто уюмдун эле милдетин аткарып, ошонун функцияларын аткарып жатыш керек ушул жигит. Каерде жүрсө, чуркап жүргөнү көрөсүң, мелдеш уюштуруп, мынакей бул жигитти дагычы президентке сиздердин атыңыздардан жеткизгенге уруксат этиңиздер. Мелдешиңиздерди күчтөлөр келсин. Рахмат. Чындыгында чоң спорттук иш-чара болуп атат. Мына генералдарыбыз аттуу башчы инсандар келип, ушул айылдагы спорттук иш-чараны колдоп кетели деп келди. Урматтуу эл журт, элибизде Кыргызда жакшыбыз бар. Булак көрсөң көзүн ачып. Ушул жакта кичинекей таланттуу спортчуларды колдойлу, мотивация берели, дух берели деп келип жатабыз. Чындыгында сиздердин айылыңыздар рызкыга, кулукка коюлгон толгон айыл экен. Бул жерде көп иш-чаралар болуп атат. Мына спортчулар, командалар чындыгы күчтүүлөр, таланттуулар жеңсин. Спорт бул тынчтыктын символу. Спорт бул ынтымактын символу, достуктун символу. Спортчулар барган жерде Кыргызстаныбыздын туусу көтөрүлөт. Андыктан ушул айылдан, Айыл-Өкмөттөн, жалпы эле Кыргызстаныбыздан чыныгы баатырлар, спортчулар чыга берсин. Өзүңүздөр билесиздер, ушул биздин Олимпиада чемпиону Каныбек Осмоналиев, же болбосо дүйнө 7 жолу чемпиону Орусбек Назаров сыяктуу биздин туузу көтөргөн чемпиондор элибизден чыгып келатат. Биздин элибиздин чукуру эмес, мына учурда Акжол Махмутов, Айсулуу Тынбековалар, булар биздин элдин, мамлекеттин, жердин атын чыгарып атат. Андыктан спорт бул өлкөбүздү даңазалай турган нерсе. Жаштар жаман наркотиктен, жаман нерселерден арылып, спортко бериле берсин. Жашасын Кыргызстан, өнүгө берсин спорт. Өлкөбүз дүйнөгө таанылы берсин. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Биздин айылга генералдар, депутаттар келип турган аябай биз сыймыктанып турабыз. Кош келиптирсиңер. Андан тышкары ушу биздин үйөрмандарга келип катышкан футболисттерге баарыңарга ыраазычылык билдиребиз терең. Анткени биз ушул 1 жыл же 2 жыл мурун ушул жерде ушундай Кыргызстандын эң алдында жүргөн командалар, ушундай байкелер келет деп ойлогон эмеспиз. Көрсө буга бир гана кадам эле керек экен. Ошол кадамдын негизинде ушунун баары өтүп жатат. Анан бияктан тышкары өтө көп бияка салым кошкон, жардамдашкан инилерибиз, байкелерибиз, маякта тургандардын кесенанын ар жагында отургандар баарыңарга ыраазычылык билдиребиз. Силер болбосуңар бул турнирди мен же болбосо, жеңиш же болбосо дагы бирөө өткөрө албайт элек да. Анткени эми билесиңер да, силердин эмгегиңерди да биз баалайбыз. Ошондуктан баягы айтып коюп эмеспи? Баягы фронтто тыл болот депчи, ал тылсыз биз дагы кыйналып калмакпыз.
ошо тылдагы маякта акырын отурган байкелер бар, арасында инилер бар. Силерге да Алла ыраазы болсун чын жүрөктөн. Аны эмне Kölün jegindegi Baysorun айылында ушундай футбол мелдеш өтүп атат. Аябай жакшы маанайда бул жер Байсорун тарыхый орду бар. Жерден уюштуруучу Талас мырзага Алла ыраазы болсун, уюштуруучуларга. Эми не дейбиз? Футбол бул бардык спорттордун атасы десек болот. Себеби футболист боксер болбойт, самбист болбойт. Самбист футболист болот. Ошого эми ушу жапа тырмак жалпы колду алып, буюрса ушуну күчтөндүрүп, ар бир областтарда, ар бир райондордо, республикалык масштабта чоң марекелер өткөрүп, ушул курулган стадиондор, аянтчалар бош калбасын. Ушул спорт ынтымактын бириктиргенге аябай жакшы. Ошон үчүн биз спортко көңүл буруп, айрыкча футболго көңүл буруп, ушуну колдоого алып катышып, ынтымагыбызды бекемдеп, мамлекет дөнүшүнө салым кошо берели. Бүгүн Ысык Көл областынын Ананьево айылында футболдук чоң майрам дегенибиз 10 жыл өтүп келаткан ушул турнир биринчи жолу республикалык масштабта Кыргызстандын 7 областынан камтыган командалар келип катышып, Ысык Көл жергесинде чын менен футболдук чоң майрам уюштурулуп, чоң майрамдын элдин баары шаңын көрүп атышат. Ошол майрамды уюштурганга, ушул майрамды ушул деңгээлге жеткизгенге бирден бир салымын өзү күнү түнү чуркап 10 жылдан бери уюштуруп келаткан ушундай мелдештердин туу чокусу бүгүнкү деп айтсак болот. Ошол мелдештин башында турган, мынакей менин жанымда турган иним Талас Токтосунов иним турат. Ушул жигит күнү дебей, түнү дебей спорт десе ичкен ашын жерге коюп, темселеп, чуркап, уюштуруп, Америкадан бери спонсорлор таап, мына могул жерде заңгыраган бир чоң сонун жерде сонун майрам өтүп атат футболдун. Ошон үчүн мен жалпы кыргызстандыктарга ынтымактар бар жерде ырыс бар деп коет. Футболдун аркасы менен Кудай Таалам бизге берген бейиштей болгон жерибиздин дүйнөгө таралышына, дүйнөгө таңталышына биз да азастан салым кошуп атабыз. Ушул Таласка окшогон жигиттер бар болсун, Таласка окшогон жигиттер ар бир областта чыксын. Ошолордун аркасы менен биздин кыргыз элибиз дагы өйдө көтөрүлө берсин. Томош туура айтып атат. Ысык Көл футбол лигасы 20 жолу Ысык Көл ынтымак оюндары 10-чу ирет өтүп атат. Бардык көлдүн бардык райондорунда өтүп бүтүп калды. Анан Султан Бетон, анан Албан Авто деген жыргал, Америкадан Чыңгыз деген балдар спонсор болду. Баш аягы бир 10 000 доллардай. Ошолордун колдоосу менен, Ананьевонун элинин колдоосу менен бүгүн ушул жерде өткөрүп отурабыз. Азыр бүгүн финал жыйынтыктайбыз. Анан беребиз, Кудай буйрса. Сонун. Көңүлүбүз кушубак болуп турат, майрам болуп атат. Ысык Көлдүн Ананьево айылында футболдун чоң майрамы болуп атат. Ошол майрамды уюштурган жигиттерге ыраазычылык, конокторго ыраазычылык. Мынакей Жыргал, Талас, Жантай, атыңызды Бексултанга окшогон жигиттердин күчү менен ушундай сонун майрам уюштурулуп атат. Элдин маанайы сонун майрамыңыздар менен. Абдан жакшы. Бүгүн ушул жерге келип, элдин ынтымагын, биримдигин аты да жакшы экен, ынтымак болсун деп. Ошол ынтымак болуп, элибиз тынч болуп, аман эсен болуп, могу астыбыздагы азыр эң чоң мамлекеттик деңгээлде иш чаралар өткөн турат. Ошого элибиз таза, ак ниети менен эч бир коомдук тартип чың болуп, аман эсен өтсө экен деп тилек кылам. Туура бүгүн Ысык Көл областында өтө чоң спорттук иш-чара болуп жатат. Ананьево бул айылы бүткүл өлкөгө үлгү боло тургандай бир мындай маанай тартуулап атат. 30дан ашык команда келиптир. Ошол мини футбол боюнча болуп жаткан спорттук иш-чарада күчтүүлөр жеңсин, өлкөбүздүн туусу көтөрүлө берсин, өлкөбүз мындан дагы өнүгүү жолунда кете берсин, элибизде ынтымак болсун. Бүгүнкү мындай жакшы эмоция тартуулаган, мындай позитивдүү маанай тартуулаган спонсорлорго, жигиттерге, талас баш болгон Жыргал байке, силерге баардыгыңыздарга рахмат. Элибизде ынтымак, токчулук болсун. Өлкөбүз өнүгө берсин. Assalamu alaikum, урматтуу достор жана урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү күндө ушундай биздин турнирге ушундай агаларыбыз, байкелерибиз келип турганга биз өтө кубанычта турабыз. Буюрса мен силерди жакшы иштерден көңүл ачып
жетти деп ойлойм. Ушундай турнирлер айылыбызда көп болот буюрса иншалла. Эми бунусу акыркысы болбосун.